Торгой, кыргыз эл жомогу. Торгой учуп келе жатып эрмендин арасынан топузун түшүрүшү бир. Эрмен топумду алып бер десе, анда эрмен топумду алып бермек түгүл, буромду көтөрө албай араң курам деп болбой коет. Анда Торгой сени карап тур. Эчкиге барып айтпасамбы деп ажоосу менен эчкини таап, ой эчки, тетиги жерде бурун көтөрө албай турган эрменди барып жесең болбойбу дейт. Эчки болсо эрменди жебек түгүл, коосагымдагы эгиз улагымды көтөрө албай жатам деди. Анда Торгой сени Карышкырга айтып жейдирбесемби деп Карышкырга барып айтты эле. Карышкыр болсо байдени эчкисин жемек түгүл, ийинимди кыза албай жатамын деди. Сени жылкычыга барып чаптырып салбасамбы деп жылкычыга барып айтты эле. Жылкычы Карышкырды чапмак түгүл, байдын жылкысын жогот таппай жүрөм деп койду. Анда сени байга барып айткысамбы деп байга келип, ой бай, ой айланайын, жылкычымды теске салмак түгүл, курсагымды көтөрө албай араң жатам деди. Сени чычканга барып айтпасамбы деп чычканга барып айтты эле. Чычкан байдын курсагын тешпек түгүл, ийинимди кыза албай жатам деди. Балдарга барып айтып үйүңө суу куйдурбасамбы деп балдарга барып айтса, чычкандын үйүнө суу куймак түгүл, бузоомду кайтара албай эмизип, жүкөмдү уттуруп араң жүрөм дейт. Ой балдар, силерди энеңерге айтып урдурбасамбы деп энесине барып айтса, энеси балдарымды сабамак түгүл, жүндү сабай албай жатам дейт. Сени күйөөңө барып айтып, жүнүңдү сапырып учуртпасамбы күйөөңө барып айтса, анын колу бош экен. Куюн уюлгуп келип, аялдардын сабап жаткан жүнүн учуруп, алар балдарын урушуп, ошону менен балдар чычкандын үйүнө суу куюп, чычкан байдын курсагын тырмалап, бай жылкычысын сабап, жылкычы Карышкырды кууп, Карышкыр эчкини жемек болуп, эчки эрменди жеп, эрмен Торгойдун топузун алып берип, ошондон кийин Торгой топузун башынан түшүрбөй кийип жүрөт дейт.